Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an yuqarribuna ileyk. Biz joğorqu sabagımızda soda satık meselesinde 3 günlük tando akı bar ekendigi tuuralı süйлöштүk. Satучу болобу айтор товарын сатарда мен мына товарым саттым, бирок 3 күнгө чейин ойлонуп көрөйүн. Балким 3 күн ичинде кайра товарым кайтарып алышым мүмкүн деп айтууга акысы бар дедик. Ушул сыяктуу эле сатып алуучу дагы кандайдыр бир товарды сатуучудан сатып алгандан кийин мен ушул товарды 3 күн карап көрөйүн. Эгерде жака турган болсо алып калам. Эгер жакпай турган болсо мен 3 күн ичинде кайтарып берем деп ушундай бир сатып алуучу дагы ушундай 3 күндүк тандоо укугун алууга акысы бар да. Эми мухтасар китебиз айтат: "Лекин ла ямликул муштари". Бирок сатып алынган мал сатуучунун мүлкүнөн чыкса деле, сатып алуучу ал малга ээлик кыла албайт. Дээрлик сатып алуучуга ээлик өкүм берилбейт дейт. Эми жанагы сатып алуучу сатуучудан сатып алды да бир товарды. Мен мына ушул товарды сатып алдым деди. Бирок сатуучу айтты: "Мейли, мен сага бул товарды саттым, бирок мен 3 күн ойлонуп көрөйүн. Балким 3 күн ичинде сатпай калышым дагы мүмкүн" деп. Ошондой деп эгер сатуучу айта турган болсо, анда ошол товар сатып алуучунун мүлкүнөн чыгат, бирок сатуучунун мүлкүнөн чыгат, бирок сатып алуучунун мүлкүнө толук түрдө кирбейт. Себеби сатуучу айтканда, бул товарды сага сатамын, бирок менде 3 күндөн ичинде кайра кайтарып алышым мүмкүн. Мен ойлонуп көрөйүн деп сатуучу айткандыгы үчүн, ошон үчүн сатып алуучу эч качан ошол товарга толук түрдө ээлик кыла албайт 3 күн өтмөй сайын. فلا يثبت أحكام الملك كعتق قريبه ونحوه. Ыктыяр менен сатып алууда 3 күн өтмөйүнчө ээлик өкүм берилбейт. Мисалы, өзүнө жакын тууган болгон кулду сатып алса, ыктыяр менен 3 күн ойлонуп көрөйүн, жакса аламын, жакпаса албаймын деп. Ал кул азат болбойт, себеби ал кул толук мүлкүнө өткөн жок. 3 күн өтүп сатып алууга ыраазы болгон болсо, анан азат болот. Бул жерден мисал келтирүүдө, эми биз жогоруда айттык, сатып алуучу эгерде бир товарды сатып алган болсо, ошол товарды сатып алган товарына сатуучу 3 күндүк өзүнүн ыктыярын коюп койгон болсо, башкача айтканда сатуучу ошол товарды сатты, бирок 3 күндөн кайра кайтарып алышы мүмкүн. Мен 3 күн ойлонуп көрөйүн деп сатуучу айткан болсо, анда сатып алуучу ал товарга ээлик боло албайт дедик. Эми буга бир мисал, сатып алуучу өзүнүн жакын тууганы болгон бир кулду сатып алды да. Кулду сатып алды дагы, сатып алып туруп, эми ошол кулду өзүнүн тууганы да азат кылып жиберүүнү каалады. Эми азыркы учурда кулдук заман жок, эми келечекте болуп кала турган болсо, эми ушул өкүмдөр иштейт. Бир кулду сатып алды, караса, жанагы сатып алуучу, эми мындай мисалды дагы кенен кылайын. Сатуучу ушундай бир көчөдө кетип бара жатса, өзүнүн бир тууганы кул болуп калыптыр. Кул экен. Анан ошол өзүнүн тууганын айтты да, ой келди да, эми мен өз тууганым бул кулдукка түшүп калган турбайбы? Бул өзүмдүн бир тууганымды сатып алайын дагы, кожоюна сатып алайын да, бул кулду, бир тууган кулду бул азатка чыгарып берейин деди дагы. Анан жанагы өзүнүн бир тууган кул болгондун кожоюну менен сүйлөштү. Мен бул бир тууганым болот менин. Муну мага сат, мен буну сатып алайын дагы, мунун акчасын берейин да, бул өзүм бир тууганымды азат кылайын деди. Анан жанагы кожоюну айтты: "Макул, сен бир тууган экен, анда сага сатайын. Бирок мен дагы ойлонуп көрөйүн. 3 күн мен дагы 3 күн ойлонуп көрөйүн, балким сатпай дагы калышым мүмкүн. Мейли, азырынча бул сен менен барып тура берсин, бирок 3 күн ойлонуп көрөйүн" деп жана акчасын берди. Анан жанагы кулду бошотту. Ошондо
ошондо кул азат болобу деген суроо болот да бул жерде. Бул жерде жок, кул азат болбойт. Себеби ошол сатуучу кулдун кожоюну мен 3 күн ойлонуп көрөйүн деди. Эгерде 3 күн өткөндөн кийин болду, азат болот автоматически. Эгерде кайтарып эле албаса. А бирок 3 күн ойлонуп көрөйүн деген үчүн жанагы кожоюну, сатуучу. Ошон үчүн ал кул 3 күнгө чейин азат болбой турат. Жана ошого окшогон нерселер. Мисалы бир кулду сени сатып алсам азатсың деп касам ичсе, ал кулду 3 күн ыктыяр менен сатып алса азат болбойт. 3 күн өтүп сатып алууга ыраазы болмойнча. Демек ушул эле сыяктуу. Мен мисалы көчөдө бара жатат элем, бир кулду көрдүм. Аябай кыйналып турат да, аябай эзип иштеп атат аны. Боорум ачып кетти, мына ошо кулду кой, сатып алайын да, канча турат экен, Алланын ыраазычылыгы үчүн ошо кулду азат кылып берейин. Байкуш кыйналып эзилип атат бул жерде дедим да, бардым, кулдун кожоюнуна бардым да, ушул кулду азат кылып берейинчи. Канча сом турат бул кул? Акчасын берейинчи, сат мага дедим. Ал айтты, сатуучу айтты, мейли сага сатам, бирок мен 3 күн ойлонуп көрөйүн деди. Ошондо мен ал кулду эч качан азат кыла албайм. Сатып алганы менен эч качан азат кыла албайм. 3 күнүн ичинде 3 күн бүткөндөн кийин азат кылыш мүмкүн, же болбосо жанагы 3 күнүн ичинде 1 күндөн кийин эле болду, мен сага саттым, анык саттым, ойлонушунун кереги жок дей турган болсо, ошондо алып туруп азат кылып берсем болот. Бирок сатуучу мен 3 күн ойлонуп көрөйүн дегенден кийин мен сатып алуучу катары мен эч нерсе кыла албайм да. Ал кулду азатка дагы чыгара албайм, себеби ал менин толук мүлкүмө өтпөйт. Себеби 3 күндүк ыктыярды коюп койгон сатуучу, эч нерсе кыла албайм. Алхамдулиллахи роббил аламин.